Салам 11 класстын окуучулары, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бул сабакта бүтүн сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү, кыскасы арифметикалык амалдарды аткаруу менен иштегенди практика жүзүндө көрсөтүп берем. Демек, ортодо кандай бул эсептер кандай болуп келет, мына ошолорду азыр чыгарабыз. Анда эмесе баштадык. Демек, А колонкасында 9 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 3 деп турат, ал эми Б колонкасында 9 көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 3 деп турат. 9 3 көбөйтсөк канча болот? 3 чыгат, ал эми 3 3 көбөйтсөк 9 чыгат. 9 3 көбөйтсөк 27, 27-ни 3 бөлсөк 9 чыгат. Демек, эки колонка бири-бирине барабар экен, жооп В деп белгилесин. Кийинки эсепке өттүк. А колонкасында 16 бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн 2-нин квадраты деп турат. Б колонкасында 18 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 2 деп турат. Бул колонкаларды салыштырганда, мисалы үчүн аны карайлы. 2-нин квадраты канча эле? Квадрат деген сөз ушул 2 деген сандын негизин 2 жолу өзүнө көбөйт деген сөз. Мисалы үчүн бул 2 болсо, 2-нин квадраты барабар 2 көбөйтүлгөн 2. Демек 2-ни 2 көбөйтсөк канча? 4 экен. Демек, 2-нин квадраты 4кө барабар. Демек, 16-ны жазам. 16 бөлөм 4кө, аны кайра көбөйтөм 4кө. Демек, бөлүү көбөйтүүлөрдү иштегенде биз деген катары менен иштейбиз. Демек, биринчи муну иштейбиз, анан экинчи муну иштейбиз. Ал эми эгерде каша же кошуу, кемитүү болуп калган учурдарда биринчи кашаны иштейбиз, анан көбөйтүү бөлүүлөр иштейбиз, анан кийин аягында кошуу, кемитүүлөр иштейбиз. Муну мен мурунку сабакта түшүндүрүп бериткем. Аны болсо ссылкага калтырып коем, кийин көрсөңөр болот. Демек, 16-ны 4 бөлсөк канча? 16-ны 4 бөлсөк 4 чыгат бул жак. Анан кайра 4-тү 4кө көбөйтөбүз. Канча болот? 16 чыгат. Демек, биринчи колонкабыз 16га барабар экен. А колонкасы бул. Анан кайра муну иштейбиз. Демек, катар менен иштеп кетебиз. Биринчи бөлүүнү иштейбиз, анан экинчи көбөйтүүнү иштейбиз. Катар менен. Эгерде кошуу болуп калган учурда, мисалы үчүн 18 кошулган 2 бөлүнгөн 2 деп калса, анда бөлүү менен көбөйтүү биринчи иштелет. Демек, 2-ни 2-ге бөлүп туруп, анан 18 кошуп коебуз. Демек, 19 чыгат. Ушундай сыяктуу. А бирок бул учурда кошуу менен бөлүү менен көбөйтүп турса, анда биз жөн эле катар менен иштеп кетебиз. Демек, 18-ди 2-ге бөлөбүз. 9 чыгат. 18 бөлүнгөн 2 барабар 9. Аны кайра 2 көбөйтүп 18. Демек, Б колонкасы 18 экен. Демек, анда 18 чоң 16дан жооп Б дейм, жооп Б. Демек, Б колонкасы чоң. Эми кийинки эсепке өттүк. Эми бул эсепке көңүл буралы. Шарт берилди. X чоң X деген 0дөн кичине сан экен. Демек, 0 X'тан чоң экен. Демек, кичине болгондо кандай болот? Оксузайын 0 турса, X деген 0дөн кичинекей экен. Демек, артка кетип атат. Демек, бул жакта кандай сандар бар эле? -1, -2, -3 жана минус чексиз кетет, ошолор. Демек, булар терс сандарды алдырды. X терс сан экен. Демек, азыр бул жакта x квадрат болуп турат. X деген терс сан болсо, мисалы үчүн мен могу -2-ни алайын. -2-ни алам анткени ушул жактагы сандарды алып атат буяк шартта. -2-ни алып туруп ордуна коеюн x-тин ордуна. -2-нин квадраты деп атат. -2-нин квадраты. Эми бул жакта 4 көбөйтүлгөн -2. Муну эми өчүрүп турайын, силер муну барыңар эле билесиңер албетте, мурунку сабакта да үйрөтүп кеткем. Мурунку сабакта ошол минус менен минустарды көбөйткөндү, минус менен минустарды бөлгөндү, кошконду, кемиткенди көрсөтүп бергем. Аны мен ссылкага калтырып коем. Ошол видео аркылуу өздөштүрсөңөр болот. Же болбосо ушул жакта кичинекей таблица турат, ошол таблица менен көрүп чыгарсаңар болот. Демек, таблица боюнча карагыла таблицада
минуска минусту көбөйткөндө кандай сан чыгат экен? Плюс сан чыгат экен, э? Демек, бул квадрат деген эмнени түшүндүрчү элем? Квадрат деген ушул санды 2 жолу өзүнө көбөйт деген сөз. Демек, -2 көбөйтүлгөн -2. Демек, минуска минусту көбөйтсөк таблицада плюс болуп турган. Демек, 2-ге 2-ни көбөйтсөк 4. Демек, -2-ге -2-ни көбөйтсөк дагы 4 чыгат. Демек, терс санга терс санды көбөйтсөк 10 сан чыкты. Демек, бул жагы азыр 4 чыкты. А колонкабыз. Ал эми Б колонкасын карайлы. 4-кө 2-ни көбөйтсөк, жок, 4-кө -2-ни көбөйтсөк, демек, плюска минусту көбөйтсөк таблицанын чагында эле минус сан чыгыш керек. Демек, 4-кө 2-ни көбөйтсөк 8 чыгат, бирок терс сан болуп чыгат. Демек, бул жак болсо -8 чыкты. 4 чоңбу же -8 чоңбу? Албетте, 4 чоң. Демек, жооп А болот. А жолу туура. Кийинки эсепке өтөлү. Демек, эсепке көңүл буралык. Бул жакта шарт берилди. Шартта x 0-дөн чоң экен. Окту сызайын. 0-ді жазам. X 0-дөн чоң экен. Демек, чоң жака, оң жакка кетип атам. Оң жактагы сандарды алат экен. Ушул жактагы оң жактагы сандар 1, 2, 3, 4 жана плюс чекске чейинки сандар. Ал эми y болсо шарт боюнча 0-дөн кичинекей кетип атат. Бул болсо x сандар болсун. А бул жак болсо артка кетип атат. Терс сандар. Демек, -1, -2, -3 жана минус чекске чейин кетип атат. Ушинтип атат. Демек, бул y сандар болсун дейт. Анан колонкада сурап атат. Y чоңбу же x чоңбу дейт. Y болсо, мисалы үчүн -1 алалы эки жагын. -1 алайынбы, мисалы үчүн -1. X болсо, x ушул сандар болчу. 1 алайын. Демек, 1 чоңбу же -1 чоңбу? Албетте, 1 чоң. Демек, жообу Б болот. Кийинки эсепке өттүк. Пауза коюп туруп, биринчи өзүңөр чыгаралы, анан кийин меники менен салыштыралы. Демек, бул практика. А практика болсо, адамды өнүктүргөнгө аябай чоң жардам тийгизет. Эгерде меникин көрүп эле отура берсеңер, эчтеке жазбай, эчтеке чыгарбай, бирок меникин түшүнүп атсаңар, бул жакшы албетте. Бирок муну унутуп калышыңарга мен 80% кепилдик берем. Себеби бул түшүнүп аткандар жөн эле иллюзия. Өзүңөргө сезиле берет. Андыктан өзүңөр практикалап, өзүңөр чыгаргыла. Менден биринчи чыгаргыла, пауза коюп туруп. Анан жообун текшеребиз. Эгерде силер менден биринчи чыгарып, жообун текшерип, сеники туура эмес болуп калган учурда, бул жакшы албетте. Ката кетирген эң жакшы. Эгерде сеники ошо туура эмес болуп калганда, меники туура болуп калганда, экөөбүз бири-бирибиздикин салыштырабыз. Демек, сен ката кеткен жериңди түшүнөсүң. Анан кийин ошол катаны кетирбей каласың кийинки жолу. Мына ушундай. Практиканын пайдасы ушунда. Ошондуктан менден биринчи чыгаргыла, пауза койгула, анан жообун текшеребиз. Улантабыз. Кийинки эсеп. Демек, бул эсепте А колонкасы чоң көрүнгөндөй болот. Бирок бул мындайча айтканда алдоо да, көзүңөрдү алдоо. Ушундай чоң көрүнгөнсүн. Бул жакта эмне айырмалап атасыңар? Бул жакта эмне айырма бар? Албетте каша. Мында каша бар экен, мында каша жок экен. Демек, каша жок болуп калса, эгерде мисалы үчүн 3-түн 4-үнчү дейле, бул 4 даража буга таандык. Минус кошуп койсоң, эң биринчи 3-тү 4-үнчү даражага көтөрөт. Демек, 3-тү 4 жолу көтөрөт. 1, 2, 3, 4. 4 жолу көбөйттүң, 3-тү 3-кө көбөйтсөң канча? 9. 3-тү 3-кө көбөйтсөң канча? 9. 9-ду көбөйтсөң 9га 81 чыгат. Демек 81. Ал эми бул минус ушул даража иштелип бүткөндөн кийин кайра келип алдына тура алат. Демек, бул минусту эгерде кашасы жок болсо, анда алдына келип тура алат. Демек, бул жактан азыр канча чыкты? Жообу А вариантына барабар минус 81 чыкты. Демек, каша жок болсо, аны даражага көтөрсөңөр деле баары бир терс сан чыгат экен. Ал эми бул жакта каша бар экен. Демек, каша менен чогуу квадрат айтып атат. Сен ушул кашаларды чогуу ал деп атат да. Мен ушул кашаларга баардыгын башет депчи, мисалы үчүн. Минус 3-тү алдым чогуу, аны кайра көбөйтүп атам. Минус 3-кө.
Демек өзүн 2 жолу көбөйтөт. Ал эми таблица боюнча -3кө -3тү көбөйтсөң плюс 9 чыгат. 9ду 9га 3 көбөйтсөң 9 чыгат. Эми -81 чоңбу же 9 чоңбу? Албетте 9 чоң. 9 анткени оң сан. Демек жооп Б болот. Ушул жерден бир нерсе айта кетейин. Мисалы үчүн ушул жер кашага алынып калса оң сан чыкмак бул жак. Бул эсеп бүттү. Мен башкача мисал. Эмне үчүн оң сан чыкмак? Демек -3тү көбөйтүп атасың -3кө. Кайра -3тү көбөйтүп атасың -3кө. Эмне үчүн мен оң сан чыгат дедим? Себеби биринчи бул бөлүгүн алып карайлы. Демек -3кө -3тү көбөйтсөң кандай сан чыгат? +3 чыгат, туурабы? Ой, +9 чыгат. Демек дагы бир бөлүгүн алып карасак, -3кө -3тү көбөйтсөк, анда да +9 чыгат. Ал эми +9га +9ту көбөйтсөк, +81 чыгат. Мына ушундай. Эгерде ушул жер 4 эмес 3 болуп калса дейли, мисалы үчүн. -3түн 3-чү даражасы дейм, мында мен айтам -27 чыгат. Эмне үчүн? Демек -3тү мына кашанын чогуу алып атам. Чогуу 3-чү даража көтөрөм. Өзүн 3 жолу көбөйтөм, демек 3 жолу көбөйтөм. -3 көбөйтүлгөн -3. Кайра эле. -3 менен -3тү көбөйтсөм, албетте оң сан чыгат, 9 чыгат. Ал эми бул -3 калдыбы? Демек плюска минусту көбөйтсөк таблица боюнча, -3тү көбөйтсөк, кандай чыгат? 9 көбөйтсөк 27, бирок минус менен -27 чыгат. Демек жолу ушундай. Эми кийинки эсепке өттүк. Демек, бул эсепте шарт К натуралдык сан деп берилиптир. Ал эми натуралдык сандар булар кайсылар эле? Мен мурунку сабакта өткөм, анда ссылкага калтырып коем. Натуралдык сандар бирден баштап плюс чекске чейин сандар, Мисалы үчүн, мен бул жакка Кга 2-ни берейин дейм. Өзүм оюмда Кга 2-ни бергим келип атат да. К барабар 2 болсун дейм. Мен натурал сан. К деген 2 деген натурал сан. Демек мен азыр бир К'нын ордуна 2-ни коём. Демек 1-дин 2-нчи даражасы. Ана эми бул жаккачы? Бул жакта К болчу. 2-ни койдум. Канча чыгат бул жактан? Бул жактан дайыма кандай терс сан чыгат. Себеби башында даражага көбөйтөбүз, анан кийин минусту коюп коебуз. Демек бул жактан дайыма терс сан чыгат. Мисалы үчүн 1-дин квадраты башында 1 эле чыгат, ооба, 1-ди 1-ге көбөйтсөң 1, анан минусу келип туруп калат. Эгерде каша турган болсо, анда плюс чыкмак. А бул жактан дайыма кандай сан чыгат? Дайыма оң сан чыгат. 3тү деле алсаң, мисалы үчүн, 3тү деле алсаң, баары бир жооп ошондой. Демек 1 чоңбу же минус 1 чоңбу? Албетте 1 чоң. Демек жолу А. Кийинки эсепке өтөлөлү. Эми бул эсепте шарт жок экен. Демек 2 көбөйтүлгөн 3-түн квадраты деп айтып атат А колонкасы, 3 көбөйтүлгөн 2-нин кубу деп айтып атат Б колонкасы. Кайсысы чоң? Демек, албетте кээ бирлер 3-тү квадратка көтөрүп, аны кайра 2-ге көбөйтүп чыгат. Башкалар дагы ошону 2-ни кубка көтөрүп, аны 3-кө көбөйтүп, баарын көбөйтүп анан салыштырат да. А ортодо бизде убакыт аз. Аз болгондо бир эсепке 1 минутта кетет биринчи бөлүмүндө. Демек, мунун баарын көбөйтүп отурганча башка эсептер чыгарганга убакыт калбай калат. Ошондуктан оңой жолдорун издештиребиз. Ар бир эсептин оңой жолун издешибиз керек. Демек, бул эсептин да оңой жолун көрсөтүп берем. Мисалы үчүн, 3 деген 3-түн квадраты деген бул деген мен айтып атам 3 көбөйтүлгөн 3. Ал эми буну 2-ни бул жакка көбөйтүп жазып коебуз. Эми бул эсептики. Эми бул да 3-тү жазам. Анан бул 3-түн 2-нин кубу дейт. Демек, 2-ни канча жолу көбөйтөм? 3 жолу көбөйтөм өзүнө. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2. Демек,
жакшыраак карагыла ушул колонкаларды. Азыр ушул жерден үйрөнүп алсаңар, кийин орто да аябай жардам тийгизет. Демек, көбөйтүп алган учурда, сандар бири-бирине көбөйтүлүп аткан учурда, А колонкасында, Б колонкасында көбөйтүп алган учурда, бирөөсү эле кошулуп калса, анда бул шарт аткарылат. Эки жактан көбөйтүп аткан учурда окшош сандарды кыскартып салсак болот. Демек, 2 менен 2 окшошту, кыскартып салдык. 3 менен 3тү кыскартып салдык. Бул жакта 3 калды. Бул жакта жалгыз 2-2-ни көтөбүз, 4 калды. Демек, біз үчүн. Мына ушундай жолдор бар. Кийинки эсептерде дагы ушундай сыяктуу жолдор көрсөтүп берет. Кийинки эсеп көтөрөлү. Демек, шарт боюнча x 0-дөн кичине экен. Демек, 0-ді жазам. Мен бул сызыкты силерге түшүндүрүш үчүн сызып атам да, кээ бир билгендер бар. X 0-дөн кичине дегендечи. Бирок мен деген максатым таптакыр 0-дөн баштаган математиканы окуп аткан окуучуларга арналат бул сабакчы. Ошондуктан эмне үчүн майдалап атат, эмне үчүн кечке эле билген нерсесин кайра кайталатып атат деп ойлобогула. Билген нерсени бир эле жолу жаттап алган бул невозможно да. Кайра кайталап туруш керек. Ошондо гана үйрөнөбүз да, билиш үчүн, үйрөнүш үчүн. Азыр мен дагы ушуну силер үйрөнүп калыш үчүн майдалап түшүндүрүп бергенге аракет кылып атам. Демек, x 0-дөн кичине экен. Демек, бул x сызыгы дейин, анан 0-дөн кичине болгондо артка кетет. Демек, ушул жакта -1, -2, -2 жана -x'ке чейинки сандарды ала берсек болот экен. Бул x болду, Ал эми шарт боюнча биякта дагы бир x чоң экен y-тан дейм. Демек, мен азыр бул жактан мен x-ти ушул -1 да алдым. X -1. Демек, x барабар -1ге. Ал эми шарт боюнча x y-тан чоң болуш керек экен. Y канча болуш керек анда? Демек, бул чоң болуш үчүн y кичине болуш керек. Кичине болгондо бияктагыларын алабыз. Демек, сол жактагыларын алабыз. Мисалы үчүн -2 чоңбу же -1би? Демек, 0-гө жакыныраагы чоң. 0-гө кайсы жакын болсо ошол чоң. 0-гө -1 жакында турабы? Анда -1 чоң. Демек, x болсо -1 болсо, анда андан кичинекей -2. Y болсо -2. -2 дейм. Макул. Мен өчүрүп турайын. Буларды өчүрөйүн. Эми x-ка берем кайсыны? 21 көбөйтүлгөн налог. Эгерде ортосунда эчтеке белги жок болуп калса, бул көбөйтүү. Эстеп калгыла. Демек, 21 көбөйтүлгөн x канча эле? -1. Ал эми плюсту минуска көбөйтсөк кандай сан чыга эле? Кандай сан чыкчу эле? Терс сан чыкчу, -21 чыгат. Анан бул жакта -21 көбөйтүлгөн y-биз канча эле? -2 болчу. -2 болчу. Демек, барабар минусту көбөйтсөк канча? Плюс чыгат. Демек, 20 эмес 42 чыгат. 42. Демек, A колонкабыз болсо -21 чыкты, B колонкабыз 42 чыкты. 42 чоңбу же -21? Албетте, Б'си чоң. Эми кийинки эсеп көтөлү, көңүл бургула. 8 минус -3 дейт. Ал эми B колонкасы жөнөкөй 8 экен. Демек, кайсы колонкасы чоң? Таблица боюнча, эгерде ушундай нерсе туруп калса, ушундай. Минус качан жында минус туруп калса, силер ушуну плюс деп элестетип берсеңер болот. Ушуну элестетип жатташ үчүн да мен айтып атам. Демек, анда 8 плюс 3 барабар канча болот? 11. Анан 8. Кайсы чоң? 11 чоң. Демек, аз. Ушинтип бат-баттан чыгарабыз. Кийинки эсепке кеттик. Жанакыга эле окшош эсеп. Демек, биз 5ке 7 окшош чоңбу же 5 минус -7 чоңбу, ошону аныктайбыз азыр. Демек,
Мен жана айтып аткам, эгерде ушундай белги туруп калса, силер муну плюс деп элестетип алсаңар болот. Демек, экөө окшош эле болуп калды. 5 кошулган 7, бул жакта дагы 5 кошулган 7. Демек, экөөнүн тең 5ке 7-ни кошсоң, бул жакта 5ке 7-ни кошсоң, албетте барабар болот. Демек, жооп кандай болот? В болот. Кийинки эсепке өтөлү. Демек, бизге ушундай туюнтма берилиптир. Эң биринчи эреже боюнча кашалар иштелет. Демек, биринчи муну иштейбиз, анан муну иштейбиз, анан муну иштейбиз. Демек, биринчи, экинчи, үчүнчү. Кашаны биринчи кашаны иштегенде кандай болот? Демек, минус 18, буну биринчи деп коеюн, минус 18 плюс 19. Барабар канча эле? Мурунку сабактан ким көргөн болсо, анда мунун жообун билет. Демек, чоңунан кичинекейин алат дагы чоңунун модулунун белгисин коюп коет. Демек, чоңубуз 19бу. 19дан 18 алсак канча? 1. Анан кайсы чоң эле? 19 чоң. Анын модулу плюс болгондуктан бул жак плюс. Плюсун жазбай эле койсок болот. Демек, биринчи кашабыз 1 чыкты. Экинчи кашачы? Минус 19 плюс 18 дейт. Барабар кандай болот? Демек, чоңдон кичинесин алабыз. Демек, 19дан 18 алабыз. Канча болот? 1 чыгат. Бирок чоңунун модулунун белгисин коебуз. Демек, астында белгилебиз. Чоңунун модулунун белгиси минус болгондуктан минус 1 чыгат. Эми үчүнчү. Демек, биринчи кашадан экинчи кашаны алып коебуз. Биринчи кашадан экинчи. Бирден кемитебиз. Кандайды? Минус 1ди. Жооп. Бул жак кандай болуп кетет ошондо? Элестетүүңөр оңой болуш үчүн бул жак плюс сыяктуу болуп кетет, Демек, 1ге 1ди кошуп коебуз, 2. Жообу 2. Кийинки эсепке өтөлү. Демек, кийинки эсепке көңүл буругула. Демек, эң биринчи эреже боюнча кашанын ичи иштелет. Кашанын ичинен дагы көбөйтүү менен бөлүү биринчи иштелет. Демек, эң биринчи бул кашаны иштейбиз. Анын ичинде дагы эң биринчи иштеле турган нерселер булар көбөйтүү менен бөлүүлөр. Анан кошуу иштелет, анан эми анда кемитүү иштелет. Демек, эң биринчи 4-2 көбөйтөн биринчи. 1, 2, 3, 4, 5, анан эми 6. Эң биринчи 4-2 көбөйтөн 8. 4-2 көбөйтөн 8, анан кайра 8ди 8 бөлөм барабар 1 чыкты. Демек, биринчиси 1 чыкты. 1 менен 2 экен, Ушунун баарын тегине 1 деп коеюн. Мунун баарын тең 2 деп коюш керек экен. Муну 3 деп коюш керек экен, анан 5 экен. Биринчиси 1 чыкты ушул жагы. Эми экинчисин чыгарабыз. 4-2 бөлөбүз. Экинчиси 4-2 бөлсөк канча? 2. Анан аны кайра 8ге көбөйтөбүз. Барабар 16 чыгат. Демек, үчүнчү биринчи менен экинчини кошуп коебуз. 1 кошулган 16 барабар 17. Эми 4-чүнү иштейбиз. 4-чү. 17ден, демек, бул кашанын баары 17 чыкты. 17ден кемитебиз. Кайсыны? 4-түн квадраты. 4-түн квадраты канча эле? 4-түн квадраты барабар 4 көбөйтүлгөн 4 болчу. 2 жолу көбөйтөбүз. 4 жана 4 16. Демек, муну 16 деп жаза алабыз. 16. Демек, 17ден 16 кемитсек 1 чыгат. Жообу 1. Демек, минус менен плюстарды көбөйткөндү, кемиткенди, кошконду өздөштүрдүк, практика кылдык. Дагы практикалар болот. Мен силерге тапшырмаларды даярдайм. Ошол тапшырма ВКонтактеден группа ачам. Аны кийинки сабакта ссылкасын калтырып коем. Ошол жактан тапшырмаларды алып, ортого даярдансаңар болот. Ал эми эмне айтам, ошо практика, жана дагы бир жолу практика. Силер менен элдин сыймы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар.